Салам достор, дем үлгелүү жаштар форуму. Сиздерди кимдер шыктандырды, ким дем күч берди? Бул адамдар биздин ата-энелерибиз, досторубуз, белгилүү ырчылар жана сүрөтчүлөр, же ааламга жол салган илимпоздор, активисттер, же ишкерлер болушу мүмкүн. Өзүн өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат деп айтылгандай, адамдар ар дайым өз жашоосунан көбүрөөк позитивдүүлүктү жана бактылуулукту издеп келишет. Алган сабактарын башкаларга да жардам бере турган билдирүүлөргө ылайыктуу мен күнүмдүк жашоомдо кезиккен жана иштеп жүргөн нерселерден шыктанып келем. Мага шык берген менин мыкты инсандарым бул ата-энем жана үй-бүлөм болуп эсептелет. Ата-энем мен үчүн эч нерсеге алмашкыс жана эч нерсеге теңдешсиз дөөлөтүм. Адам баласы ата-энесиз жаралбайт. Мени адам кылып тарбиялап өстүрүп, элден калтырбай билим тарбия берип, эл катарына кошкондугуна ыраазымын. Атам кара күч жагынан күчтүү, маселе чечүүгө чечкүндүү, үй-бүлөнүн камкорчусу жана коргоочусу эле. Мага айткан акыл-насаат сөздөрү, ырдаганы, шайыр сүйлөгөнү шык берер эле. Бир ата 100 тарбиячыдан өйдө дейт. Ата үй-бүлө кыйынчылыктарын, балдарын, азап тозогун жүктөп бараткан кербен сыяктанат. Ал ошол эле кезде коом, көпчүлүк менен өз үй-бүлөсүн туташтырып турган көпүрө, руханий да, материалдык дагы көпүрө. Үй-бүлөдөгү эң чебер жана акылман бул эне. Анын жылуу мээриминен, кереметинен күч, дем алып, бийиктиктерге жетеленем. Апам бар үчүн мен бармын. Аалам бар, адам бар, турмуш бар, жана менин жашоом бар. Менин үй-бүлөм бул кайын журтум. Мен келген күндөн баштап атам, апам жакшы жактарды көрсөтүп, бооруна тартып, жакшы жагынмы ашырып, өз кызындай кабыл алды. Жогорудагы адамдардын тарбиясы менен жакшы эне болдум. Үй-бүлөмдүн колдоосу менен дагы алдыга шыктанып келем. Мени шыктандырган адамдар, алар жөн гана мыкты инсандар.